получилось, что наш Ормонхан был вынужден убить Кенесары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу реально. Мы должны получить голову Кенесары хана, чтобы прочитать Коран уже достойно, чтобы отпустить вот эту обиду, чтобы казахский народ отпустил это. Бирок биз Кыргызстанды, кыргыз тарыхын, кыргыз адабиятын, биздин өткөнүбүздү жана келечегибизди өзүбүздүн Кыргызстандын көзү менен караганды үйрөнсөк, ошого түздөнсөк жакшы болот эле. Акыркы мына 33 жылдагы боштук биздин ушул мүмкүн тарых багытында, мүмкүн ошол эле адабият багытында биздин жаштардын азыр башка адамдар, башка улуттун, башка мамлекеттин көзү менен карап, анан алардын пропагандасы менен ой жүгүрткөн деңгээлге жетип бара жаткан учурубуз. Мына эмгек сиңирген артистибиз Кайрат Пиринбердиев, эми бул казак эли менен биз боордош, достукпуз, бирок бир тарыхый маселелер бар. Ошондо Казакстандын пропагандасын ээрчип, ал киши ооба Ормонхандын кылганы туура эмес болгон, мен ал үчүн кечирим сурайм деген маселелерди айтып жатат да. Анан эми туугандары, элестетиңиздер биздин эмгек сиңирген артистибиз. Мен ал кишини деле күнөөлөгүм келбейт. Ал киши ошол казакстандык пропаганда. Ал жакта ондогон фильм тартылат, ондогон документалдык тасмалар тартылган. Бүгүнкү күнү TikTok'табы, Instagram'дабы, Facebook'табы бардык жакта ал фильмдердин үзүндүсү. Казак тили бизге жакын, орусчасы дагы бар. Анан бүгүн биздин жаштарыбыз, ошол ырчыларыбыз дал ошону барактап көрүп отуруп, чындыгында биз ал биздин эң кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү негизги фигуралардын бири болгон Ормонхандын дал ушул жерибизди сактоо, мамлекеттүүлүктү түзүү ишине уялгандай. Ал үчүн биз кечирим сурай турушубуз керектей көз караш калыптанып бара жатат да. Мен бул үчүн биз көбүрөөк сиздерден суранат элем, көбүрөөк ушул азыркы технологияларды пайдаланып, көбүрөөк сиздер дагы берүүлөргө чыксаңыздар, маектерди уюштурсаңыздар, башка өлкөлөр сыяктуу, сиздер көбүрөөк биздин коомубузга, жаштарыбызга өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү айтсаңыздар, биздин жаштар, биздин балдар башкалардын тарыхчылардын, башкалардын эксперттеринин, башкалардын көз карашы эмес, сиздердин айткан сөзүңүздөр менен, сиздердин дегениңиздер менен чоңоюшса деген оюмда. Анткени мен билем, ушу 2000-жылга чейинки мүмкүн мектепте китеп окуган, телевизор көргөн, азыркы жаңы технологияларга гана отуруп калбаган балдардын бардыгы Ормонхандын иши менен сыймыктанышат, анын баатырдыгына суктанышат, андагы жанакы аскердик тактикалар биздин тарыхыбыздагы эң бир чоң таңазалардын бири. Ал эми азыркы TikTok'та отурган, Instagram'да отурган жаштардан, балдардан көбүнөн сиздер сурап көрсөңүздөр, мен көбүрөөк сурайм, алар менен көбүрөөк сүйлөшөм. Алар ал иш үчүн уялгандай. Ал Ормонхандын иши биздин кыргыз тарыхындагы кара тактай ушундай бир түшүнүктөр пайда боло баштады да. Ошондуктан мен мына бул жерде окурман, абдан адабиятка салым кошкон ишмерлер отурасыздар. Мен сиздерден суранат элем, көбүрөөк чыгыңыздар. Министрликтин планы биз ушул тарыхый тасмаларды дагы тартуу боюнча дагы чоң иш-чараларды көрөбүз. Мына 2020 жылы кинематографияга бөлүнгөн каражат болгону 80 миллион сом болгон. Быйыл мына Идил Жолдубаевич 1 миллиард сом. Киного бөлүнгөн каражат мына 1 миллиард сомго жетип отурат. Болгону эми анын кандай тасмалар тартылат, биз көбүрөөк ушул тарыхый тасмалар дагы тартылат деген ишеничибиз бар. Анан Ормонхандын тасмасы тартылыш керек. Бул боюнча дагы биз аракетибизди көрөбүз. Рахмат. Жакшы жаңыңыз үчүн, байкоолоруңуз үчүн, ой пикирлериңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Эми болсо талкууларга кезек бере берелик, кесиптеш. Өздүгүнө